Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге ремонту мындай бир өзгөчө болгон сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Бул квартира баарыңыздарга жагат. Жакмактуу түшүңүздөргө кирет. Келип эле жашай турган даяр квартиралардын бири, баардык буюм тайымдар калат, тех паспорту бар, ремонту жакшы кыла турган жери жок. Ухоженный каралган квартиралардын бири экен. Баасы жана эйсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат туугандар. Мен турган жер туугандар бул баарыңыздар билген резиденция. Карестер салып берген жаңы домдун алдында турам. Мына караңыздар, сонун болуп бүткөрүлгөн. Адреси резиденция. Байзылда Айтмаматов 101. Мына 5 кабаттуу домдун 2-чи подъездинде, 5-чи кабатында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Ориентирде мына Аманаттын домун алсаңыздар болот. Караңыздар, артында турат. Ошол домдун алдында кенен детский площадка, парковочный местолары толтура. 5-чи кабатка чыгыңыздар, квартира жөнүндө информация берейин. Туугандар, квартирага келдим, 5-чи этажга чыгасыздар. Чыксаңыздар, мына сол тарапта ушул квартира сатка чыгат. Өзү 5-чи этажда 2 эле квартира экен. Бул соседиңиздер. Могул жакта мощный бронированный эшик орнотулган, киресиздер. Могул жакта дагы бир эшик. Бул жер эми кыскасы мындай как прихожка катары колдонулат, эсептелинет. Ошону эске алып коюңуздар. Бул жак болсо кладовка. Бул жер прихожка, диваны менен. Квартирага могул жактагы дагы бир эшикти ачып кирип барасыздар. 5-чи этаж, 3 комната, тех паспорт боюнча 90 квадрат метр. Фактически мына балкон, прихожкаларды кошкондо 97 чыгат экен. Тех паспорту бар, вообще кыжылат болбоңуздар. Коммуникация бардыгы бар. Бардыгы иштейт. Корейстер салып берген жакшы качественный домдордун бири. Айтпасам деле барыңыздар билесиздер. Буюм тайымдардын бардыгы калат, эч нерсе алып кетилинбейт, эске алыңыздар. Так, азыр киргенде могул жак санузел болуп калат экен. Чекеден көргөзө берейин. Караңыздар, сонун. Бул жак болсо гостиный, конок бөлмө, кондер, бүт бардыгы бар экен. Караңыздар, кенен, сонун. Бул жак балкону. Балкону туугандар. Эсин номери экранда жазылып турат. Кийин келип өзүңүздөр дагы таанышып кетесиздер. Жакшы квартира экен. Бул жак болсо, Кудай буйруса, кухня. Бүт бардыгы бар, караңыздар. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Аны кылыш керек, муну кылыш керек деп отурбайсыздар. Мына туугандар. Бул жак болсо котелный типа стиралка, микроволновка, газовый печка дагы бар. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы бир келип таанышып кетесиздер. Газ бар туугандар. Кадимкидей эле газ менен тамак кыласыздар. Плитасы деле иштейт. Бул жак болсо 2-чи комната. Родительский спальный. Калат, эмнени көрүп аткан болсоңуздар. Мына жакта өзүнүн дагы бир санузели бар. Душевой кабинасы мененчи. Жакшы, өтө жакшы, теплый пол иштейт экен санузелде. Мына эшикти ачсаңыздар, бул детский комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү деп коет го. Ушундай. Көрдүңүздөр, Колдон келишинче информация берип атам. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи азыр квартира издегендер өтө көп, билинбеген менен. Жөнөтүп койсоңуздар, алар дагы кирип көрүшөт. Болду окшойт менимче. Керектүү информацияларын айттым, бердим. Так, бул эмне? Мыктык экен да. Жакшы. Квадрат метри тех паспорт боюнча 90, фактически 97. Эми баасын айтайын. Баасы ушул видеонун экранында жазылып турат, эсин номери дагы экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун, жакшы квартираны колдон чарбаңыздар. Жана домдун алдында эле тарттым, кенен экен. Тынч туугандар. Эч кандай ызычуу жок, парковочный местолары толтура. Мына прихожкалары бар. Мына эшик, кайсы эшик дей турган болсоңуздар, бул кладовка. Мисалы велосипед, коляска болуп калат, мисалы да, алып кирип ушул жака коюп, үйгө жеңил-желпи болуп кирип барасыздар.
Ошол туугандар, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Өзгөчө квартира экен.